Кайрылуу күн баршаңызга. Бүгүн осындай ресторандагыдай, мейрамханадай бауырсактын рецепти менен бөлүшөтүн боламын. Арасын караңыздарчы, кандай жумсак, өлпүлдек болуп пишкен. Міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздер менен болгон мен Жанар. Видеону соңуна чейин кароодо кеңеш берем. Эң алдымен үлкен ыдысыбызга жылы сүттү, жылы суумузду және 1 шай касык туз, 2 ас касык кант, өздеріңіздің қалауларыңызша мен 1 ас касык костум, 1 ас касык дрожь, және маргарин немесе сармай коссаңыздар болады. 1 жұмыртканы косуп, жакшылап араластырып аламыз, сармай эригенче. Міне мен сармай мериди, енді жай-жаймен унду араластырып саламыз. Видеода көрүп тургандарыңыздай ары карай колдун көмөгүнөн камырыбызды илейбиз. Илөө барысында 1 ас касык сүйүкмайымызды куюп, камырыбызды илейбиз. 1 саатка бетин жауып жылы жерге коюп коябыз, ашыганын күтөбүз. Міне биздин камырыбыз ашыды. Енді кичине гана унду себип тактайыбызга 2 бөлүккө бөлүп аламыз. Міне осындай үлкен бөлүктөн чыгады. Енді осы 1 бөлүктү жакшылап жайып аламыз. Катты жаюудун кажети жок, өйткені тым жука болуп кетүүи де мүмкүн. 1 сантиметр гана жайсаңыз жеткиликтүү. Міне осындай насаткамен де сиздер каалаган насаткамен жасасаңыздар болот. Мен үлкен насаткамен жасадым. Майга түскен бауырсагымыз әлі де бизде 2 есе көтөрүлөтүн болот. Сондуктан өзүңүздүн каалооңузча 4 жасасаңыз да болот, домалак жасасаңыз да болот. Міне осылай енді бетін жауып, кесилген бауырсактарыбызды арнайы матага төсеп, бетін жауып 20 минутка тындырамыз. Биздин бауырсактарыбыз дайын болду. Міне видеода көрүп тургандарыңыздай осындай үлкен көлөмдө болуп көтөрүлөдү. Баягы отта кызып турган майда міне осылай бір-бірлеп салып пісіріп аламыз, 2 жагын аударып. Міне биздин бауырсактарыбыз тагы да көтөрүлүп жатыр. 2 жагын аударып пісіріп аламыз. Міне биздин бауырсактарыбыз дайын болду. Караңыздарчы кандай жып-жумсак, узак убакытка сакталады. Дәл мейрамханадагыдай болуп пишетін бауырсакты міндетті түрдө жасап көрүңүз. Барлык конактарды риза болуп чыгарып саласыздар. Сізге рахметін айтатын болады. Рецепт ұнап жатса лайк басып, пікірлеріңіз болса комментария қалдырыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ас болсын.